Аскар Бешимов 2012-2013 жылдары Тышкы иштер министринин орун басары болуп, Кыргызстан менен Кытай мамилеси боюнча кураторлук кылган. Дипломаттын айтымында 2013 жылы президенттин аппараттын тышкы саясат бөлүмүнөн шашылыш түрдө кароону талап кылган кызматтык кат келип түшкөн. Адатта мындай документтерге жооп кайтарууга 15 күн убакыт берилсе, бул жолу 3 күндүн ичинде корутунду талап кылынары айтылган. Ири суммадагы кредит тууралуу сөз жүрүп жаткандыктан терең анализ жүргүзүлүшү керек болчу, дейт Бешимов. Убакыттын тардыгына карабай тиешелүү адистер менен кеңешме өткөрүп, келишимдин долбоорунда айрым жагдайлар өлкө эгемендигине шек жараткандыктан жана шашылыш чечим кабыл алуу талап кылынгандыктан Аскар Бешимов баштаган комиссия макулдашуу түзүүбүдөн баш тартууну сунуштаган корутунду чыгарат. Бул документ Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевга жөнөтүлөт. Бул жерде бардыгы аябай шашылыш болгон. Бизге келишимдин долбоору Сапар Исаковдун колу менен 3 күн ичинде жообун бергиле деген маанидеги кызматтык кат кызыл көзөмөл белгиси коюлуп келиптир. Чоң долбоор болуп жатса, бизге 3 күндүн ичинде эле жообун бере койгула дегени аябай чоң шек туудурду. Биз бул маселе боюнча тиешелүү департаменттин жана элчиликтин кызматкерлери менен шашылыш болсо дагы жыйналып, кеңешип туруп, дасыккан дипломаттардын сунуштарын эске алуу менен бул келишимдин кесепеттери биздин мамлекеттин эгемендиги үчүн коркунучтуу деген жыйынтыкка келгенбиз. Бирок биздин каршы пикирибизге көңүл деле буруп коюшкан жок. Ошондон кийин биз бул келишим боюнча формалдуу түрдө эле макулдашуу өтүп жатканын байкадык. Бирок Тышкы иштер министри президенттик аппаратка бул корутундуну жөнөтпөптүр, дейт Аскар Бешимов. Андан көп өтпөй эле ал орун басарлык кызматтан алынып, Кореяга элчи болуп жөнөтүлөт. Ал жакта 1 жылда иштеген соң кызматтан эч себепсиз алынганын айтат. Мындай чечим жылуулук электр борборун модернизациялоого тиешеси барбы жокпу белгисиз. ТЭЦти жаңылоого алынган кредитке байланыштуу өткөн чакырылыштагы элекүүлүү Нарымбек Молдобаев дагы бир кызыктуу окуянын четин чыгарды. Ал 2010-2015 жылдары жогорку кеңеште депутат болуп турган. Анын айтымында Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөө $130 миллион кымбат түшүп калган. Адистердин эсеби боюнча 2009 жылы Бишкек жылуулук борборун оңдоо үчүн болгону $250 миллион сарпталат деген корутунду чыккан. Мен депутат болуп турган кезде бир күн эле Осмонбек Артыкбаев телефон чалып, "Байке, Кытайга барып келбейлиби?" деп калды. Эмнеге десем, "Жөн эле жер көрүп, эс алып келебиз" деди. Бирок мен жөн эле эч нерсе болбойт, жок барбайм деп баш тарттым. Анан эле бир топ депутаттар Кытайга кетишти. Кийин жылуулук электр борборунун ремонтуна $385 миллион алып келгени калдык деп келишти. Парламентте бул маселе каралып жатканда, эмнеге $250 миллион кетчү долбоорго $385 миллион делип жатканына кызыгып каршы чыккам. Бирок эч ким кулак салган эмес. 2013 жылдын март айынан 2015 жылдын апрель айына чейин Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысынын орун басары болуп Кытайда иштеп калган Кеңешбек Дүйшөбаевда дагы кызыктуу маалыматтар бар экен. Анын гезиттердин бирине берген интервьюсунда учурунда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого кызматын $200 миллион арзан баалаган компаниялар чыкканын айткан. Аты жөнү ачыкталбаган инвесторлор ишке кириш үчүн $100 миллион чечим кабыл ала турган жетекчилерге пара катары берүүгө да даяр экендиктерин кыйытышыптыр. Кытайда иштеп жүргөндө бир чоң компаниянын өкүлдөрү келип, Бишкек жылуулук борборун модернизациялоонун баасы $180 миллион тегерегинде бүткөрүлүшү керек. Бирок силердин өлкөнүн өкүлдөрү Кытай фирмасы менен $380 миллион тегерегиндеги суммага сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Биз Бишкектесин $180 миллион модернизациялап берели. Ошондо Кыргызстан $200 миллион жакын каражатты үнөмдөп калат. Иштин сапаты, жасалган көлөмү берки компаниядан кем эмес деген сунуштарын айтышкан. Кыргызстанда чоң маселелер кандай чечилерин биз жакшы билебиз. $180 миллион тециңерди бүтүрүп берели. Сумманы болсо 280 миллион кылып көтөрүп, бардык тараптардын кызыкчылыктарын эске алалы дешти. Бирок мен бардыгы мыйзам чегинде чечилиши керек дегем. Эми мурдагы атка минер депутаттардын мындай маалыматтары тергөөдө эске алынабы белгисиз. Ошол эле убакта бул мамлекеттик кызматкерлердин учурунда коомчулукка чыгып, бул жагдайларды ачыктабай, эми гана четинен айтып жаткандары да ар кандай суроолорду жаратат. Элизат Эркин Тур, Алтын Каныбек уулу, НТС.